36 чоң күнөө бул осуят маселеси. Осуят бизде осуят дейт, кээбиркилер керез дейт, керез калтыруу, осуят калтыруу дегендей. Мусулман киши дайыма эмне акыретке даярданып жүрүш керек да, дайыма. Анан унутуп калбашыбыз керек мунучу. Мүмкүн болсо таквалык маселесинде алымдар айтат, ошол табийиндерде андан кийин деле кээ бир ушунчалык таква алымдар кишилер, таква кишилер болгон дейт. Ага келип эртең өлөсүң десе деле анын немесинде бир кошумча ибадат жок дейт да. Бизге мисалы азыр келип туруп өлө турганыбызды билсек башкача болот да турабы? Мисалы эгер билбейбиз, бирок эгер мисалы кокус катуу ооруп калсаң, врач айтса, сен 1-2 айдан кийин өлөсүң десе, уже ал киши башкача даярданат да. Намаздарды окуп, бүт неме кылып, тоба кылып, бүт күнөөлөрдү токтотуп, адамдар менен эсептешип, илгерки немелерин айтып, досторуна айтып, тааныштарына мен мындай кылып койдум, тигиндей кылып койдум, бүт неме кылып баштайт да акыретке даярданчы. А биз болсо мүмкүн мындай ал сөздү угардан алдың деле даяр болушубуз керек да, өзү мусулман кишичи. Анын ичинде ошол акыретке даярдануунун дагы бир жолу бул эмне? Осуят калтыруу. Осуятты тирүү кезинде деле калтырыш керек болот. Акылбы? Бул кандай? Мисалы, бирөөлөрдүн акысы болсо, аны бала чакасына айтыш керек. Мен мисалы паланчы түгүнчүдө мынча карзым бар, мындай маселебиз бар, дагы эле чечилбей келет. Эгер мен көзүм өтүп кетсе, силер ушуну чечип койгула деп, мисалда. Озеки анан жазма түрүндө. Бул жерде осуят калтыруу дегенибиз бул жазуу түрүндө. Бул жакшы. Бизде эми сүннөт деп айтылат, бирок мунун арасында деле милдеттүү түрдө деле жазыла тургандары бар да. Айрыкча адамдын акысына, адам акысы маселе болсо, муну сөзсүз жазыш керек. Бул важип болуп калат. Адамдардын акысы да. Сен эч кимге айтпасаң, эч ким билбесе, анан өтүп кетсең, ызы-чуу болот да. Ал берди дейсем, бала чагың жок берген эмес дейт, андай мындай деп ызы-чуу чыгып, бүт не конфликттер ошонун айынан болот да, кээ бир эмелерчи. Ошондой эле сенин мисалы бирөөлөрдөн аласа бересе, же бирөө сени карыз алган болсо, ошолорду деле сен жазып калтырышың керек да. Карыз маселеси, карыздан биз этият болойлу. Карыз бул хадисте келген, бул не кабыр азабынын бир белгилери да. Баягы карыз алып туруп, анан бербей өтүп кете турган болсо, бергенге мүмкүнчүлүгү бар болуп туруп деле кечиктирип өтүп кеткен болсо, ал киши кабырда азап неме көрөт да. Ошондуктан биз карыз маселесинен коркушубуз керек. Мусулман киши мүмкүн болушунча карыз болбогонго аракет кылыш керек, максималдуу түрдө. Кээ бир адамдар бар, карыздан коркпойт. Суу ичсе деле, бир нерсе болсо деле 50 сом берип тур, 20 сом берип турчу деп эле бирөөдөн алып эле ушинтип неме жашаган адамдар бар да. Автобуска төлөп коеюнчу, суу ичип алайынчы, анан шороп ичейин, тигин андай болбойт. Мүмкүн болушунча биз не карыз болгонго аракет кылышыбыз керек да. Ошондой эле мисалы Алла Тааламдын астында бир карыздары бар болсо, кафарат маселеси, кармабай калган орозолор маселеси, же назир, Алла Таалага бир убада берген, мени мындай кылсаң тигиндей кылам деп, бул туура эмес. Бирок эгер аны айткан болсо аткарыш керек болот да. Шариятыбыз назир жөн эле убада кылууга үгүттөбөйт. Кээ бир адамдар мисалы садака кылбайт, өзү сараң да, анан бир оор учурга келгенде Алла Таалага кайрылат. Эгер мени ушул кыйынчылыктан чыгарсаң, мен мисалы кой соём, бир бодомал соём, тиги бул деп айтат да. Бул назир деп коет, убада берүү. Муну шариятыбыз мындай мынтип айтканга үгүттөбөйт. Себеби хадисте бул не сараңдын кылыгы деп келген да. Бирок эгер ошентип айтып койгон болсо, аны аткарыш керек болуп калат да. Ошондой карыздары бар болсо, же болсо бирөөлөргө сөз берип койгон, мисалы бирөөгө айтты, мен сени умрага жиберем деди, же мен тигини кылам, муну кылам, аны аткарыш керек болот. Мисалы да, зекет маселеси, зекет бербей жүргөн болсо, мисалы да, зекет маселесинде 85 грамм алтын өткөндө биз эсептегенде муфтият Рамазанда эсептейт. Адашпасам, азыр мисалы 1 грамм алтындын баасы 85 көтө мисалы 6000 десек, жок 6000 эмес. Булар арзаныраак немен эсептешкен да. Бир 245 миң айланасында адашпасамчы. Мисалы 300 миң деп коелу. Ошодон ашкан неме болсочу, байлык болсо, ал киши зекетин бериш керек болот. 1 жыл айлангандан кийинчи. Мына ал базарда иштегендер бар го. Базар, дүкөн мисалы да. Дүкөндө мисалы 500 миңден көп болот да турабы товарлары.
500 ming оборот мисалда 300 миңдик, 400 миңдик, 500 миңдик жана андан көбүрөөк суммадагы дүкөндөр, немелер болсо, алар закет бериш керек болот. Аларга важип болуп калат да. Алар ойлош керек, ойлош мүмкүн. Мен качан менин пайдам, 1 жылдык пайдам 245 миңден ашканда берем, ал туура эмес. Ал сенин обороттогу суммаңа карайт. Бизнеске канча акча салдың мисалда, 300 миңден баштасаң оборотто, анда сен закет сага важип болот 1 жылдан кийинчи, макулбу? Ошондой эгер канча жылдык карызы болсо, ошонун баарын төлөш керек болот. Ал өзү эсептейт, канча эсептейт, ал өзүнүн немеси да. Өзү эсептеш керек. Кайсы жылы канча миңге жеткен, анан канча жыл болду, онун баарын эсептеп чыгарыш керек болот да. Бул немеси, не Алла Тааламдын акысы, пенделер акысына байланыштуу болсо, ал осуят калтыруу важип болуп калат. Анан сүннөт осуят бул эмне? Эгер ушунча жыл жашап, мисалы 60 жыл, 70 жыл жашап бир кайрымдуулук кылбаган болсо, анан өлүм астында ал байлыгынын канча бир пайызын садака калтырса, садака чыгаруу үчүн керес калтырса болот. Ага урса берилген да. Биз мына тилекке каршы неме кылып атабыз да. Ушул бүт тапканыбыздын баарын ушул жакта эле сарптап, тияка эч нерсе калтырбай жатабыз да, көпчүлүгү тилекке каршы. Ошондуктан биз акыреттен дагы бир реквизит ачып коюшубуз керек. Ата реквизит ачып, ошол жакка не акча салып турушубуз керек да. Кайрымдуулук кылып же садака, садака берип. Анан баягы неме осуят калтырганда ал кишилер не болуш керек? Мындай такыба, Кудайдан корккон кишилерди күбө кылып калтырып кетиш керек да. Осуят жазгандачы. Анан эң жакшысы сурап көрүш керек. Эгерде юристтерде ошондой бир неме болсо, үлгү барып нотариустан деле өткөрүп койсо аябай жакшы болот да. Кийин бирөөлөр чыгып каршы боло турган болсо, туугандарынан андай-мындай мисалы, ошонун баарын документтештирип койсо өтө жакшы болот. Осуят калтырууда эң биринчиси эмне? Адал болуш керек, бая тапканычы. Себеби адалдан ошол кайрымдуулук, сооп амалдар кабыл болот иншалла. Анан экинчиси баягы байлыктын 3/1 ашпаш керек. Мисалы, бир киши каза болду, ошол өлүм төшөгүндө жатат. Бүт тапкан байлыгы 100 миң долларга бааланса, ал ошондо 3/1, 33 миң доллардан ашпаш керек. 33,3% ашпаш керек да. Мисалы 40 миң, 50 миң, жарымын садака кылган өлүм төшөгүндө болбойт. Эң максимум не 3/1. Бул жөнүндө не хадис келген. Эгерде мисалы андан ашыра турган болсо, анда немеден суралат. Ал каза болгондон кийин берки мураскорлордун макулдугун сурайт. Эгер мураскорлор макул болсо, анда ишке ашат. Анан мураскорлор жок, бизге өзүбүзгө акча керек болот эле, тиги бул менде карзым бар, анда мындай десе, анда азайтылат, 3/1. Бул жөнүндө хадис. Саад бин Аби Ваккас деген сахаби айтат: "Адани Наби саллаллаху алейхи ва саллям фи хаджатил вада мин важаин ушфиту минху алал маут" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушу хаджатил вада эң акыркы ажылыгында Меккеде мен өлүм төшөгүндө жатканымда мага келди дейт. Өлүм төшөгү эмес, ушунда бир катып ооруп өлүп кала жаздадым дейт да. Мен ошол немеде өлүп калам деп ойлодум дейт да, бирок тирүү калды да. Ушундай катуу ооруп калдым дейт. Анан айттым дейт: "Я Расулалла, балага би мин важа ма тара." Мына өзүңүз көрүп турасыз, мен өтө катуу ооруп жатам. Эми эмне болуп кетишин эч ким билбейт да. Анан мен ошол акчалуу кишимин, бай кишимин. Бай кишимин. "Вала ярисуни илля ибнатун вахида." Мени бир гана ошол мураскорум, бир эле кызым дейт. Бир эле кызым бар. "Афа атасаддак би thuluthai мали." Мен ошол байлыгымдын 3/2 садака кылайынбы дейт. Ошондо 3/2 болгондо 66%, 66%ын садака кылайынбы дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жок деди. Урукса берген жок. 3/2 урукса берген жок. "Култу афа атасаддак би шатрихи." Анда жарымын садака кылайынбы деди. Дегенде
Жок dedi. La qultu fasulus anda 3'ten 1 dedi. Degende vasulus kasir. Makul 3'ten 1'in ber, birok bul dagı köptük kılat dedi da. İnneke entezere varasetek agniya hayru min entezerehum alla yetekaffafuna. Sen oşul muraskorlarыңды tapkanın bарын sadaka kılıp, anın muraskorlarыңды жакыр калтыргандан көрү, адамдардан тилемчилик кылып жакыр калтыргандан көрү, бай калтырганың жакшы дейт. Көрдүңүздөрбү? وَلَسْتَ تُنْفِقْ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى لُقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي إِمْرَأَتِكَ дейт. Сен мына ушул дүйнөдө кандай нафака, кандай бир чыгым кылбаганың дейт. Ушул чыгым кылып атканда эгерде Алла Тааланын ыраазычылыгын максат кыла турган болсоң, сага сооп жазылат дейт. Сооп иштерде күнүмдүк жашоодо чыгым кыласың го, продукты сатып аласың, бала чаканы кийинтиресиң, андай мындай расход ушуларды. Алланын ыраазылыгын максат кыла турган болсоң, сага эмне сооп жазылат дейт. Жада калса, ошол аялыңдын оозуна салган не тамакка, лукмага дагы сага сооп жазылат дейт да. Көрдүңүзбү? Жедирсең, ушу жедиргениңе дагы сооп жазылат дейт. Мындан алымдар ортосунда бир аз эме бар, мухаддис алымдар. Мисалы, жөн эле ниет кылыш керекпи, кылбаш керекпи деген маселе да. Ошондуктан көпчүлүк алымдарыбыз айтат, ниет кылганы жакшы дейт. Мисалы, базарга барганыңда, продукты андай мындай сатып алып атканда, андай мындай кийим-кече, сен ошол садака немесин ниет кылып алганың дейт да. Жок дегенде бир жолучу, ошондо иншалла сооп жазылат. Ооба, өзүңдүн үйүңө алганыңда деле, ооба. Ошону соопту не садаканы ниет кылып койгонуң дейт да. Анан осуят маселесиндечи, осуят калтырууда биз чоң күнөө маселеси да, чоң күнөөгө эмне кирет десе, ушул маселеде. Бул баягы мураскорлорго залака калтыруу, зыян келтирүү максатында зулумдук кылып койсо, бул чоң күнөөгө кирет. Мисалы, кейбир бизде эми азыр мындай мурас маселеси бизде көп деле мындай элдин түшүнүгү жок. Бизде көп жерлерде атанын байлыгы ошол неме менен калат көбүнчө. Кенже бала менен калат. Себеби экөөнүн акчасы аралашып кетет. Экөө чогуу бир нерсе долбоор кылат, андай мындай аралаш да, акчасы аралашып кетет дагы, ошого ажыратуу кыйын болот дагы, ошондой эле ал бакты деп туруп анан калтырып коюшат да. Бирок шариятыбызда бир киши каза болгондон кийин анын канча баласы бар болсо, ошончо балдары мурас алганга акылуу. Фаридатан миналлах деп Куранда келген. Бул Алла Таалам парыз кылган бир парыз дейт да. Бизде бул анча деле бул жөнүндө түшүнүк жок. Анан мен устаздарга дайыма канча устаздарга айттым, бизде ушундай мурас бөлүштүрүү жок десем, жок, силер муну тирилтишиңер керек дейт да. Анан мен айттым, билбейм, көпчүлүк деле бул жөнүндө сүйлөп десем, жок, силер ошону элге түшүндүрүшүңөр керек дейт да. Себеби кээ бир учурда карасаң, мисалы көп акча калып кетет да. Кенже баладачы. Ошондуктан муну балким биздин молдолорубуз, эски молдолор козгобогон бирден бир себеби балким баягы не туугандар ортосунда бир акча маселеси, ачкөздүк, анда кызгануу пайда болуп калат деген максатта балким неме кылбай жүрүшөт, мындай бир аз көңүл бурбайчы. Бирок шариятыбызда бул парыз болгондордун немеси. Бир өкүмү, анан Пайгамбар хадисте айтат, менин үммөтүмдөн эң биринчи көтөрүлө турган өкүм бул неме фараиз дегенде, ушул мурас. Мусулмандар кыяматтын белгиси, кыяматтын белгилеринин бири мусулмандар дин карманбай калат го. Бизде эле мисалы ошол толтура өкүмдөр бар, 1000 деген, 100 деген өкүмдөр бар да, ошонун арасынан эң биринчи ошол мурас маселесин ташташат деген да. Мурас маселесин тирил ошого көңүл бурбай коюшат деген эң биринчиси. Анан бул хадистин дагы бир мааниси немелер, алымдар ортосунда дагы эң биринчи унутула турган маселе бул мурас маселеси деген да. Бөлүштүрүү, мурасты бөлүштүрүү. Себеби мурас илими өтө оор маселе да. Окусаң деле мындай эме болуп кетет. Унутуп каласың, чадаш болуп калат да, баягы тууган андай мындай маселесиндечи. Анан бул жерде кандай күнөө бар? Бирөөлөр мисалы
кээ бир немелер бай болот дагы бир баласын урушуп кеткенден кийин анын мурастан неме кылып коет, ажыратып коет да, бербей коет. Мисалы тирүү кезинде эле бөлүп буга тиги машина тиги бул жер берет дагы бир баласына бербей коет эч нерсе. Бул зулумдук. Анан тирүү кезинде мурасын бөлүштүрүү болбойбу деген бул дагы өзүнчө бир талаш маселе алымдар ортосунда. Муну алымдар айтат, ал киши каза болгондон кийин дагы бир карап коюш керек дейт да. Кандай бөлүштүrdү баягы тирүү кезиндечи, туурабы туура эмеспи? Анан мурас калтырганда кандай кишилерге калтырат? Эң биринчиси ал аманаткөй киши болуш керек, аманаткөй киши болуш керек, диндар, намазкан дегендей. Анан экинчиси мурас маселесин түшүнүш керек, аманатка бекем болуш керек, кыйнат кылбагандай киши болуш керек. Ошол жөнүндө кабары болуш керек. Анан кимге ошондой бир киши каза болуп калып, ошого жүктөлсө, ошол бизде баягы орусча опекун деп коет, ошол жооптуу адам. Ошол жооптуу адам муну ишке ашырууга милдеттүү болуп калат. Эгерде бир бай мисалы каза болуп калып, балдары жетим балдар калган болсо, балалыкка жетпеген, ошонун байлыктарын туура эмес иштетсе, бербей койсо, анда мындай бул баары кыямат күнүндө жооп берет. Бул өтө чоң күнөө, аябай чоң күнөөгө кирет да. Алла Таалам Кур'анда айтат: "Аузубиллахи инналлазина якулуна амвалал ятама иннама якулуна фи бутунихим нара" дейт. Жетимдердин акчасын жегендер бул чындыгында бул тозок отун жеп ататтар дейт да. Ошондуктан биз кимге ушул жоопкерчилик берилген болсо, ошодон этият болсун да. Мына ушул маселе ишке ашырылбай, кээ биркилер баягы опекундар, жооптуу адамдар кыянаттык кылып, канчалаган мисалы аялдар өз укугунан кур калып атат, укуктары тепселенип атат. Аялдар деле илгери жахилият, исламга чейин аларда аялга неме берилбечү экен, мурас. Шариятыбыз келип аялга дагы берилди, эркектен 2 эсе азыраак алат. Мисалы бир эркек бир кыз калтырган болсо, эркек ошондо кыздан 2 эсе алат да. Мисалы $30,000 деп коелу. $30,000 калган болсо, эркек $20,000 алат, тиги кыз $10,000 алат да. Түшүнүктүбү? 2 эсе алат. Ошентип аялдарга берилди да. Мисалы аял укугу дегенде, аял укугун башкалар бизден үйрөнсүн, мусулмандарданчы. Жок нерсени сүйлөй бербей. Мына ушул немеге кыянаттык кылгандан кийин кээ бир адамдар, жетимдер өздөрүнүн акысынан кур калышты, канчалаган адамдар алданып калды. Ошондуктан биз бул жоопкерчиликке, аманатка кыянаттык кылбашыбыз керек да. Анан дагы бир маселе, осуят калтырганда кайсыл учурда ошол осуятты аткарбай койсо болот, керезинчи. Биринчиси, эгер арам иш боюнча бир осуят калтырган болсо, мисалы не дейин, мисалы бир арам немеге калтырды да, акча калтырып, буга мисалы арак заводун кургула деди, же болбосо бир дискотека ачып койгула, тиги болсо арам, андай болбойт, анда анын немеси аткарылбайт дагы, ошол акча сооп немеге сарпталат, мечит, медресе жана башка жетим жесирлерге жардам. Ошондой эле экинчи абал, мисалы баягыдай мен өлүп калсам, бир баласын айтып, ушуга мурас калтырбагыла, мурас бербегиле деп айтса, бул деле ишке ашырылбайт. Ал каза болгондон кийин кайрадан ислам немеси карайт дагы, ошол адилеттик атайын мурас бөлүштүрүү деген бир органдар бар ислам мамлекеттериндечи, бизде жок. Ошол орган карап туруп анан чечет. Анан неме маселеси, баягы тарика деп коет арабча. Адам каза болгондон кийин ошодон калган байлык кандай неме каралат. Биринчиси, ошол адам каза болгондон кийин андан калган байлыктар бар да, мисалы кыймылсыз мүлк болушу мүмкүн, акчалай, бизнес, андай мындай кайсы немелер болбосун, байлыктар. Ошолор баары жыйналат дагы, эң биринчи зекет маселеси каралат. Эгер зекети берилбеген болсо, зекети берилет. Макулбу? Зекети чыгарылат. Анан ошол Алла Таалам астында кандайдыр бир эмелери бар болсо, карыздары, ошолор баары төлөнөт.
бирөөлөрдүн акылары. Андан кийин экинчиси баягы аны узатуу, акыркы сапарга узатуу чыгымдары, мисалы кепин жана башка чыгымдар, жайды казууга андагы чыгымдар азыр билбейм төлөйбү немелер жайканада, мазарларда төлөнөт ошол төлөмдөрү, ошолор баары не баягы каза болгон маркумдун байлыгынан алынат. Макулбу? Ошодон алынат. Ооба. Эми жок болсо ал башка маселе. Албетте кайрымдуулук, садака. Бирок бар болсо, эми бай киши каза болсо, ошол байлыгынан алынат да. Казгандар кызмат акы алса, ошого төлөнөт. Бардык чыгымдар, кайсы чыгымдар болбосун. Анан эми неме кылып дагы бир маселе туулуп калды бул жерде. Аш берүү маселеси бизде өзү шариятыбызда жок. Адам каза болгондон кийин тилекке каршы кээ биркилер мындай, бирөө бул жакта каза болуп атат, анан наркы жерде адамдар жылкыларды союп, бодо малды союп, аякта даярданып ататтар да. Бул аябай адепсиздик. Тилекке каршы биздин адамдар муну мындай туура эле кабыл алышып атат да, себеби бул исламга чейин болгон дагы, анан баягы салт болуп калып, ошондой болуп атат. Бул туура эмес. Бул эгерде баягы киши маркумдун артынан жетим балдар кала турган болсо, бойго жетпеген, балагатка жетпеген, анда бул жетимдин акысын жегенге бар болот да. Макул, ошодон коркойлу биз. Өтө чоң күнөө болот. Анан эми буга балким баягыдай биздин эски молдолор каршы чыгат. Бул не сооп амал андай мындай дейт. Мен дайым айтам да, аш бергенден көрө ошол акчанычы биз баягы чыгымдарды алып туруп, мечит медресеге, баягыда садака жария, китеп, Куран китептерин чыгарууга, сатып алуу, окуу куралдары жана башка ошондой немеге калтырсак жакшы болот эле да. Сарптасакчы. Бул не өтө баягы мамлекеттин экономикасына деле, коомчулуктун экономикасына деле неме кылат, жардам берет. Бизде бүт тойкана болуп калды да. Бизде Бишкекте жүрсөң, шаарларда тойкана, анан аптека да. Ошол көп тамактанып, ар нерсени жей беребиз дагы, барып анан аптекадан дары сатып алабыз да. Анан үчүнчү маселе, не, эгерде мисалы бирөөлөрдүн акысы болсо, карыздары болсо, карыз, ошол карыздары төлөнөт, баягы калган акчадан. Анан төртүнчү маселеде, анан баягы осуяты аткарылат. Бирок осуят аткарылганда баягы не мураскорлордун акысына өтпөш керек да. Адам баласы бул дүйнөдөн өтүп жатканда эң маани бере турган маселе осуят калтырыш керек да. Анан эң жакшы, өтө зарыл болгон осуят керез бул не? Балдарына, пайгамбарлар деле, такыба, солих адамдар деле ошол өлүм төшөгүндө жатканда балдарына не деген? Такыбачылык менен осуят калтырганда. Мына мен тирүү кезимде сен муну кыл дедим, тигини кылдың, кылбадың, эми мына жок дегенде мен өтүп кеткенден кийин ушуну аткар, мисалда, ушул соопту жаса, тигил деп айтып кеткени бул аябай жакшы болот. Анан бул өтө таасирлүү болот. Атасы өтүп кеткенден кийин кээ бир адамдар бир немени таштабай жүрөт. Неге десең, мен атам ушул акыркы сөзү ушул болгон депчи. Бул деле жакшы. Ошондуктан не такыбачылыкка чакырып айтып кетишибиз керек. Бул Куранда келген. Анан ошондой эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хаджатул вада эң акыркы ажылыгында айткан: "Инна димаакум ва амвалакум харамун алейкум ка хурмати йомикум хаза фи шахрикум хаза фи баладикум хаза" дейт. Силердин бири-бириңерге каныңар арам дейт. Кан төгүү болбойт, мусулман кишинин мусулманга канын төгүү болбойт, арам. Баарыбыз билебиз. Ошондой эле берки немелердики деле азыркы биз тынчтык заманда жашагандан кийин капырлардын деле, мусулман эместердин деле каны арам болуп калды. Себеби мыйзам ага тыюу салат, макулбу? Тилекке каршы ушул баягы динди төрөмө түшүнгөн адамдар бар экен. Башка мусулман эместердин байлыгын, немесин адалдаштырган кишилер бар экен да азыркы учурдачы. Бул туура эмес. Бул баягы дару харб, анан дару ислам, дару аман деген немели бар, ошону түшүнбөгөндүктөн да. Азыр биз тынчтык замандабыз да, бизде мыйзамдар бар,
Ошондой эле силердин бири-бириңердин мал мүлкүңөр бири-бириңерге арам. Бирөөнүн акчасын тартып алганга, наразы кылып алганга болбойт, арам болот. كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. Мына ушул күндө кандай күнөөлөр, ажылык учурунда арам болсо, ушул айда, ыйык айда, ушул Меккеде кандай арам болсо, башкалар деле баягы айтып кеткен кан төгүү маселеси, анан мал мүлк маселеси арам дейт. Анан айткан, ошол хадисин бир үзүндүсү: "Вaqad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitaballohi" дейт. Анан мен силерге бир нерсе калтырдым, эгер силер ошого бекем болсоңор адашпайсыңар дейт. Ал эмне? Алла Тааламдын китеби дейт, Куран. Ошондуктан ошол шариатка биз бекем болушубуз керек. Анан ошол жаш өтүп калып не болгондо балдарыбызга осуят калтырышыбыз керек. Бул жерде Мухалла бин Аби Суфра деген бир таква киши осуят калтырып атат да, бала чакасына айтат: "Усикум би тaqваллахи ва силлатир рахим" дейт. Мен силерди Алла Таалага таква болуудан, Алладан коркууга, анан тууганыңар менен тууганчылыкты бекемдөөгө осуят калтырам дейт. Fa inna taqwallahi tu'aqibul janna. Albatta Alладан коркуу, таквалык бул бейишке алып барат. Wa inna silatar rahim tunsi fil ajal wa tuthril mal wa tajma'u shamal wa tukthirul adad wa tu'miru ad-diyar wa tu'izzul janib. Анан тууганчылыкты бекемдөө бул өмүрдү узартат, мал мүлктү көбөйтөт, баягыдай ажырап бөлүнүп кеткендерди бириктирет, санды көбөйтөт, баягы адамдар жашаган жерлерди, айыл шаарларды абад кылат, жана адамды күчтүү кылат дейт. Ва анхакум ан маасиятилла. Аллага күнөө кылуудан силерди тыямын. Фа иннаха ту'қибун нар. Ал тозокко жетелейт. Ва инна qati'atir rahim turithul qilla ва zilla. Туган менен мамилени үзүү бул адамды жалгыз калтырат, аны кор кылат, туфарикул жама, адамдардын биримдигин бузат, ынтымагын бузат, баягы адамдар жашаган жерди элсиз калтырат, мал мүлктү кетирет, анан душмандын көзүн ачат, душман кол салууга дагы үмүт кылып калат, анан ошол адамдын жашырган жерин ачыкка чыгарат дейт. Баягы авраттарынчы. Алла Таалам баарыбызды ошол шарият менен жашаганга иншалла насип этсин. Өмүрүбүздүн аягына чейин иншалла дин менен жашайлы. Акыркы сөзүбүз иншалла келме болуусуна өзү насип этсин.